Андан кийин Кудай Таалам ошо рызкы берүүчү дегенде дагы бир мисал. Мисалы океанды билесиздер, эң чоң жаныбар дүйнө жүзүндө бул көк кит болот. Салмагы бул 50 тоннадан баштап 200 тоннага чейин болот экен. Узундугу болсо 28 метрден 33 метрге чейин болот экен. Узун болот экен да көк кит. Эми элестетип көрсөңүздөр, ошонун туулгандагы баласынын салмагы 5 тонна болот экен да. Баласы өзү 5 тонна болот экен. Эми элестетип көрүңүздөр. 5 тонна. Эми мында 5 тонна элестетип көрсөң, бул чоң эле бир машина да. Мисалы пил уже 5 тоннадан баштап бул 12 тоннага чейин болот экен да. А пилдин баласы туулганда 100 килограмм туулат экен да. Эми ал киттин баласы ошо бир пилдей эле болот экен да баягы жердечи. Элестетип көрсөңүздөр. Анан бул өзү билесиздер, бул сүт эмүүчүлөргө кирет. Сүт эмүүчүлөргө кирет да бул кит. Интернеттен эле карап көрсөңүздөр, ошол сүтүнү булар эмизбейт экен, баягы чыгарып берет экен, суунун арасынан эле ошону соруп алат экен баласычы. Sütün. Başkaça süt bolat eкен. Азыр ал жерде мен силерге айтып берем. Мисалы уйлардын сүтүн карасак 2%, 3%, 5% деп келет кой. Баары 10% болсун. Сол каймакта деле анчалык болбойт. Баары 20% болсун деп коелу каймакта. А бирок уйдун сүтү ушундай болот. Анан мисалы менин роматылык энем айтат эле, ошо тайтамдар эме бакса керек, топоз бакса керек менимче. Анан баягы көзгүсүн күн баягы жайлоодон кыштоого түшкөнгө чейин улактар туулуп калса үшүп калбасын деп боз үйгө киргизип коет экен. Анан баягы эмен дейт, топозду саап туруп бышырып коюп койсо, чарага куюп койсо, бетиге калың каймак турат экен да баягы жердечи. Анан ошондо баягы улактар чыгып алып туруп секирсе дейт, баягы каймак жыртылбайт эле дейт да, мындай кыймылдап тура берет эле дейт да, баягы каймак калың болот экен да. Эми майлуулугу канча муну билбейм эми. Өтө майлуу болсо керек топоздун сүтү. Эми ошол киттин сүтүнүн майлуулугу 70% экен туугандар, карасаңыздар. Мындайча айтканда кит баласына бул каймак эмизет экен да, мындайча айтканда карасаңыздар, бул да таң калыштуу Кудай Тааламдын бир кудурети экен бул да болсо.